сабағына көреміз. Экранға көңіл бұрылады. Экранда келіп көріп тұрасыз балдар? Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов екен, а? Чыңгыз Айтматовтың мындай сөзбенен баштағым келіп тұрады сабақты. Адамға ең қиыны күн сайын адам болу дейді. Емнен түсініңіз? Кім ойын айтады? Әсел. Адам болу Дұрак, жақсы. Шындығында сіз айтасыңар балдар. Сыртқы келбетіміз адам болуыменен içki жан дүниебіз әртүрлі арақашықтықша болуы керек. Адамзат тек сапаттары менен күресуде өмір бойы әрекет бар екен. Тек сапаттарын арылуға өмір бойы әрекет бар екен. Ошондуктан күн сайын адам болу кыйын дегендин мааниси адам баласы жакшы болуш, аста-аста жаман болуш бир баста деген макал бар эмес болсо, макалдын негизинде дагы түшүнүп алсак болот экен. Балдар, эми биз бүгүнкү маанайыбыз эң жакшы болсо гана башкаларга дагы эмне кылат экенбиз? Жакшы маанайды кабыл алат экенбиз. Адамгерчиликтин алгачкы кадамы бул жакшы маанайда болот. Жакшы маанайдагы адам гана колунан адамдын гана колунан жакшылыктар келет экен. Бүгүн канчанчы число балдар? Бүгүн 12 апрель. Бүгүн кандай күн? Кандай күн? Бүткүл дүйнөлүк космонавттар. Бүткүл дүйнөлүк космонавттар күнүнө азамат. Балдар, бул космода кандай сүрөттөр турасыңар? Айна. Адамдардын тесттер менен өтүүдө жогору чыгып бара жаткан адамдар турасыздар. Жогору туура айтасыңар, китептерди тепкич менен, китеп тепкичтер менен эмне кылат? Жогорулатат. Эмне үчүн китеп тепкичтер менен деп ойлойсуңар? Асема, биз канчалык китеп окусак, канчалык бийликке жогорулайт барайт. Китепти көп окуп, бийлигибиз күчтүү болгондо гана биз жогорулукка жеткенбиз. Бийликтерди багындырат экенбиз. Ошондуктан ар дайым биз билимдүү болууга ынтылуу менен китепти окуп, жакшы болуп, жакшы жүрүшүбүз. Мен силерге өткөн сабакта үйгө тапшырма деген. Үйгө тапшырма эмне дегенмен? Сынаптоочунун даражаларын кайталоо менен бирге сүйлөм түзүп келгиле деген. Сүйлөм түзүп келдикпи? Ашкачы мен жай даражадан башка даражаларды түзүп алган мүмкүнлүктөрдү башактайсыңар. Ар түрдүү көнүгүүлөрдү аткаруу менен сынаптоочунун даражаларын катыштырып, сүйлөм түзүүгө, аны колдоно билүүгө көнүгүү менен ойлоо жөндөмүңөрдү калыптандырып, сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр. Андан тышкары бири-бириңерди угууга, өз ара сыйлашууга кыргызыңар. Күтүлүүчү натыйжа. Бүгүнкү сабагыбыздын максатына жетти деп ойлойбуз балдар. Эгер де силер сынаптоочунун даражаларын билсеңер, аларды бири-биринен айырмабай алсаңар, сүйлөм кеңиңерден колдоно алсаңар, ошондой эле интернет булактарынан пайдаланган ар кандай көнүгүүлөрдү аткара билсеңер, бири-бириңерди уга билсеңер, анда биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеттик деп. Бул дарагыбызды билип коюу болот. Минура. Бул биздин бүгүнкү сабактагы өзүңөрдүн максатыңыз кандай жыл? Окутуп айтабыз. Асия. Тоолорду коргоо жана климаттык туруктуулугу жылы. Эми ошондуктан бүгүнкү сабагыбыз сынаптооч жөнүндө болмокчу экен. Бүгүнкү сабакта биз сынаптоочтун даражаларын айтабыз. Биз бүгүнкү сабакта топ башчыларын шайлап, ошол топ башчыларын өзүңөр топтогу мүчөлөрдү баалайсыңар. Бул жерде калпак 5 калпак. Эгерде суроолорго
баш кийим улуттук баш кийим бул дагы, бирок бул кыз баланын баш кийими болгондуктан муну 4 деп алдым. Бул эгерде талаптарга, суроолорго анча туура жооп бербей калсаңар бааланасыңар. Биз бүгүнкү сабагыбызды 3 баскычта өтөт экенбиз. Биринчиси чакыруу, экинчиси түшүнүү, ал эми үчүнчүсү ой жүктүү, ойлонуу баскычы экен. Биринчи баскычта биз сынаклоочкор өтүлгөн тема бул, ал жөнүндө эсибизге салып алдык. Ал эми түшүнүү баскычында биз ар түрдүү өнүгүүлөрдү аткарабыз. Ал эми ойлонуу баскычында өз алдыбызча ой жүгүртүп, тексттер менен иштейбиз, тесттер менен иштейбиз, жана башка каражаттар менен иштейбиз. Силер биринчи топ текст менен иштейсиңер, экинчи топ таблица менен иштейсиңер. Биринчи топ түшүндүрүп түшүнөйүн. Биринчи топто бул жерде бош жерлерге тиешелүү даражадагы сынаклоо сөздөр менен топтойсуңар. Ал эми силер болсо балдар, бул жерде таблицада жай салыштырмалык жүгмө даражаларды табып толтурасыңар. Биринчи топтон Асен. Аксакалдар чоңураак үйгө киришти. Отургандардын ичинен эң кичинеси мен атам экен. Силер дайынсыңарбы? Жай даражаган катуу, кайраттуу, тердек. Жакшы. Топ башчылары аткарган окуучуларга өзүңөр маалымат экранга коюбуз. Экранда мааниси окшош сөздөрдү бири-бири менен жупташтырып жазыш керек экен. Биринчи, экинчини биринчи топ, үчүнчү, төртүнчүнү экинчи топ жазып алып. Жош, момун, жакшы, сонун. Экинчи топ. Ошого. Кыран, алгыр, калпычы, жалганчы, ардактуу, урматтуу. Балдар, кийинки тапшырмабыз доскада турган экранды карасаңар, адабияттан көркөм чыгармаларды окуйсуңар. Сына досторду сага айтасыңар, кайсы чыгарма экендигин аныктайсыңар. Ана биринчи топтон Асил. Тоодой тулпар ак минген, кара кайдай канчалган, кынсыз бычак байланган, кышкы шамал бороондой кары бетине айланган. Бул эртештиктин көктөмүн көрүнүшү. Бул жерде тоодой, кара кайдай, бороондой. Бороондой. Азаматсың, бул кандай сөз экен? Сөз. Жакшы. Экинчиси кандай? Бирөөнүн тону жеңилдеп кийбек эле балдарай, бирөөнүн аты семиздеп минбек эле балдарай. Бул жерде жеңил, семиз. Бул кандай даражада турат? Жай даражада турат. Азамат. Бул даражада болсо, кандай сөздөр менен эң, аябай, чу, жана жаман, итте деген сөздөр осы эки кепте дагы колдонулат дегенбиз, жакшы азамат. Экранда эмнени көрүп турабыз? Макалдарды көрүп турабыз. Макалдар бирок аралашып кеткен сөздөр, буларды эмне кылабыз? Топтойбуз. Биринчи топ силер макалдарды топтойсуңар. Экинчи топ болсо, бул турган таблицанын ичиндеги сөздөрдү табып, ыр курайбыз. Бир куплет ыр чыгат. Сүйүктүү татыжакай сулуу тилим, мериндүү жүрөгүмө жылуу тилим. Тилим деген кайсы? Жакшы. Азамат. Силер даясыңар балдар? Кыздар. Адептүү алгыш алат, адепсиз каргыш алат. Балдар,
Karamlar, bu derslerge topşırmalar verilgen. Oşul topşırmalar menен konup işteybiz. Birincisini açıp görüyoruz. Boz bolup, hor bolgan çöğde bolup akkan su. Dostlar kimizde? Жазып, сынап болушту даражасынан. Qanday darajada oz? Qanday bo'lib, bo'z bo'lib. Bo'z bo'lib. Qaysi darajada turadi? Kuchli darajada. Yaxshi. Ikkinchisini darajalar misol keltir. Qanday qo'ynog'im bor? Qizil qo'ynog'im bor. Oldin ekranga qo'yib turamiz. Bu yerda hozir kod bo'yicha o'tgan soatimizni qo'shiblaymiz. Bu yerga kod terilgan, o'sha kodni terilgan. Mana DB Azret Aqshova kiribdi. Kim qoldi? Asya. Kiribsiz? Qolgan materiallarga so'rab bering, hozir men qaranglar. Shamlamay bo'lasizlar. Sinov qilish bo'yicha so'rovlar berilib, bu yer bishiqlov. Eng yaxshi birinchi topdan Aseliya bilan Aseliya qatishdi. Top boshchilar o'zinglar bog'larni olib, o'shaga qarab kelsangiz, bog'larni qo'yib berib, ikkinchi topdan negizini bog'larga yaxshi qatishdilar. Mayli kishini harakat qilsa, bo'ladi. Yaxshi zamon sarmodaga uyga topshirma, uyingizda bu yerda kimni suratimlar qilamiz? Ene biz uchun asıl zat insan ekan. Bunday shunday san'at to'g'risidagi so'zlarga qatishtirib, san'at to'g'risida darajasidagi so'zlarga qatishtirib, uydan yaxshi bir esse yozib kelamiz.